Жалал-Абадта кикбоксинг боюнча Азия кубогу өтүүдө. Салттуу өткөн мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан спортчулар катышууда. Жаштар жана жеткинчектер арасындагы таймашта жалпысынан 400гө жакын мушкер күч сынашууда. 3 күнгө созулган турнирдин жыйынтыгы менен жеңишке жеткендер алдыда боло турчу жогорку даражадагы беттештерге жолдомо алат. Ал арада бул жолку өтүп жаткан турнир катышуучулар үчүн чоң тажрыйба экенин жана спортчулардын ортосундагы ынтымак менен достукту бекемдөөгө да өбөлгө экенин уюштуруучулар белгилейт. Биздин максатыбыз мына биздин ушу кикбоксинг спорттун түрү мына олимпиадага кирди. Ошонун негизинен биз азыр көптөгөн турнирлерди өткөрүп жатабыз. Кудай буйрса бул жерден жакшы биз тандап балдарыбызды. Андан кийин сборубуз бар. Сборубуздан сразу республикабыз бар. Андан кийин быйыл Азия оюндары бар. Кудай буйрса ошо максаты ушу Азия оюндарына даярдануу. Андан кийин октябрь айында чемпионат мир бар. Мен бул турнирге катышкан биринчи жол себеби мындай чоң турнирге биринчи жолу келдим. Өзбекстан, Казакстан, Россия келди. Алардын үлгү алып жатам, мен үйрөнүп көптөгөн ийгиликтерге жетебиз.